Айбери Кубик кызы өмүрлүк жар тандоодон адаштыбы? Өзүнүн жеке баракчасынан жаңы пост жазып чыкты. Бойдок кыздарга кеңешим бар эле. Болочоктогу жолдошуңарды тандоодо адашпаңыздар. Тандоодо келечекте кандай балдардын энеси болууну кааласаң, ошондой жолдош танда. Себеби канын тартат, мүнөзү окшош болот. Жолдошуңдун ата энеси, ата теги кандай адамдар, мүнөзү кандай жакшы жаман сапаттары бар. Кээ бир окумуштуулар айтат, көбүнчө энеден берилет деп. Бирок бизде кыргыздарда атасынын канын баары бир тартат. Ошондуктан жолдош туура тандагыла да шариятта деп айтылат. Андан аркы тарбияны ата энеси берет. Атасы энеси ким болсо балдары ошол болот. Бирок бала тапкандыкы эмес, баккандыкы. Ким багып тарбия берип чоңойтсо ошондой болот. Анткени десең баары бир кулк мүнөзү, турган турпаты канын тартып жатпайбы? Ошого кандай дейсиңер деп билдирди. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Урмат Усянов 5 жыл боюна алып, нааразылыктан башыбыз чыккан жок. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин кеңешчиси, маданияттын мыкты кызматкери Урмат Усянов быйыл Кыргызстанда өткөрүлө турган шайлоо тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Быйыл өлкөбүз үчүн маанилүү жыл. Ал деле болсо өзүнүн атуулдарынан туура багытты үмүт кылат. Акчага, арака, этке, кепке алданган кандай болорун жөн төрүбүз менен сездик. 2 күндөн алган акчабыз түгөнүп, ичке арактын күчү кетип, жеген этибиз аш болуп, куру сөздүн калпы чыгып, 5 жыл боюна алып нааразылыктан башыбыз чыккан жок. Ага өзүбүз гана күнөөлүбүз. Саткын шайлоочу, саткын парламент, таза шайлоочу, таза парламент деп пикир бөлүштү Урмат Усянов. Эскерте кетсек, Кыргызстанда быйыл парламенттик шайлоо өткөрүлөт. Маалымат булагы, Заман Чегиткейжи.